Сентябрь Баткен шаарында Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын жаңы имаратынын ачылуу азем болду. Бул ачылуу аземге Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, ошондой эле президенттин Баткен облусуна ыйгармуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев катышып, жылуу сөзүнө куттуктоосун айтышып, кызматкерлерге ийгилик каалады. Жолдош Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын өздүк курамы салтанаттуу аземге тизилди. Баткен гарнизонунун аскер прокурору подполковник Бейшалиев. Саламат болуңуз, башкы прокурор. Баткен Урматтуу коноктор, Баткен гарнизон аскери прокуратурасынын административдик имаратын жана кызматкерлерге салынган кызматтык үйдү салтанаттуу ачымына кош келиңиздер. Салтанаттуу азем расмий түрдө ачык деп жарыяланат. Сөз Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токтарбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор. Бүгүн мына касиеттүү өрүк зарлуу Баткен жергебизде прокуратура системасындагы жакшы окуя, жакшы жагымдуу көрүнүш болуп атат. Анткени ушу мамлекет тарабынан бюджеттин эсебинен бөлүнгөн каражаттан мына 8 орунду батир, ошондой эле мына аскер гарнизон прокурорунун имараты бүгүн бүтүп колдонууга берилип атат. Бул деген биринчиден кызматкерлерге, кесиптештер, сиздерге ийгилик каалайм. Мына ушул жаңы имаратта жашап, жаңы батирде жашап, жаңы имаратта иштеп, жаңы кызматка жаңыча көз карашты өзгөртөсүздөр деген ойдомун. Бүгүнкү прокуратура системасында талапты эң жакшы билесиздер. Бүгүн сиздердин эмгек маяна жетиштүү мындай шарттар мамлекет тарабынан түзүлүп берип атат. Демек, мыйзамды тутутуп, таза кесипкөйлүк менен иштөө гана сиздерде калат. Бул талапты сиздер аткарат деген, ишенчиликти аткарат деген мен ойдомун. Ал эми мынерде үй бүлөңүздөр бар, кесиптештердин. Аларга да ийгилик каалайм. Ушул үй ак жолтой болсун. Ушул жерде иштеп, өзүңөрдүн келечекте койгон максатка жетип, бактылуу үй бүлө болуп жашашыңарды каалайт элем. Урматтуу коноктор, мына өлкөбүздө ушундай жетишкендер, ийгиликтер көбүрөөк жаралсын. Бул биздин бүгүнкү күндөгү укук коргоо органдарынын, прокуратура кызматкерлеринин коррупция менен күрөшүп, мамлекеттик бюджетти толтурууда эбегендей чоң эмгеги бар, аны билесиздер. Быйылкы жылдын ичинде эле 6 айлык, 9 айдын жыйынтыгын жакында чыгарабыз. 6 айлык жыйынтык боюнча 2 миллиард 400 миң сомду накталай өндүрдү. Андан сырткары мына жер, турак жайларды өндүрүү менен натуралдык түрдө жалпы жөнүнөн 7,5 миллиард сомдук биз коррупциялык кылмыштардын бетин ачып мамлекетке өткөрүп бердик. Эгерде ушундай коррупция менен күрөшүү мындан ары дагы тандоо эмес, чыныгында уланса, мамлекеттик бюджети толсо, мындай мамлекеттик кызматкерлердин, врачтардын, мугалимдерге да толук шарт түзүп берүү, ипотекалык курулуштар өз максатына жетет деген ойдомун. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү кубанычтуу күн кут болсун. Ушу имарат сиздерге ак жолтой болсун, турак жай дагы ак жолтой болсун. Ушул жерден бактылуу болуп кесипти аркалап, ушул жерден ийгиликке жете бериңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
Кейінгі сөз Қырғыз Республикасы министрлерінің кабинетінің төрағасының орынбасары Төребаев Бақтыгер Ергешевке беріледі. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, урматтуу прокуратура системанын өкүлдөрү, прокурорлор, биринчи кезекте сиздерди бардыгыңыздарды куттуктайбыз. Мына Жакшынакай 8 батирлүү турак жай курулуптур. Мен абдан сүйүнүп атам. Экинчи мына жерде Жакшынакай имарат курулуп, бүгүн ачылыштын аземде турабыз. Ошол эки имарат кут болсун. Бул жерден жакшылыктар болсун. Элибиздин жашоосу, мыйзамдуулугу сиздердин көзөмөлдө. Ошондон нары сиздер жакшы иштеп бересиңер деп биз ишенебиз. Анткени башкы прокурор Курманкул Токтаралиевич азыр бүгүнкү күндө ар дайыма талап коюп атат. Ушул мыйзам иштеш керек, мыйзам бирдей баарына иштеш керек деп абдан күчтүү талап коюп атат. Курманкул Токтаралиевич биз дагы азыр өкмөттүн тарабынан ар бир районду 80 соттиктен жер бөлдүрүп атабыз. Ошол 80 соттикти биз турак жай куруп баштап атабыз. Ошол жерде прокуратура системасы иштеп аткан, сот системасында жана башка эгерде ротация менен келген болсо, ошол жерде ушул турак жай менен камсыз болушат да. Бул жагынан биз дагы кабинет министрлиги көзөмөлгө алып атабыз. Кудай буюрса, быйылдан баштап ушул ишке кирет курулуштар. Дагы бир жолу баарыңарды куттуктайм. Кут болсун, ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Кейінгі құттықтау сөз Қырғыз Республикасының президентінің Баткен облысындағы ұйғарымды өкілі Алимбаев Абдикарим Карбековичке беріледі. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу Курманкул Токтаралиевич, урматтуу аскер прокуратуранын кызматкерлери. Акыркы күндөрү чын эле мамлекет тараптан мамлекеттик орган кызматкерлерге өтө жакшы көңүл бурулуп жатат. Бул биринчи жактан жумуш иштегенге бүт шарттарды түзүп берип жатат. Андан тышкары мына үй бүлөлөргө көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер Баткен областына келип үй маселеси боюнча өтө мындай татаал нерселерге душар болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү салып берген комплекс дагы аябай ушул аскер прокуратурасынын кызматкерлерине бүт шартты түзгөндүгүбүз болуп саналат. Себеби дегенде шарт болсо, ошондо гана мамлекеттик кызматкер кенен иштей алат. Шарт болбосо баары качат. Ошондуктан мен ойлойм, Баткен областына мындан кийин бүт тараптан Баткен областына качат деп ойлойм. Ошон үчүн дагы бир жолу бүгүнкү ордоңор менен куттуктап кетем. Андан тышкары ушул Жакшынакай заманбап үй салып бериптир. Ушу биздин кызматкерлерге только жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, жалаң гана ушундай бир жакшылык ачууларда гана жолугушуп турайлы. Рахмат, дагы бир жолу ордоңор кут болсун. Ана бул кабинетте колду көрсөтүп турасыз, мен замечание коюп атам да алмаштырдылар. Алман устраивать ишти жок болуш керек. Устраивать ишти. Ол тергөөчүнүн кабинети Азмалды бар экен да. Начар кол калып коюп келген алмаштырып деп кеттим. Алмаштырган акы? алмаштырган устраивать этишет. Бул кимдин кабинети? Айла кылдыңызбы? 6 айдан болсо кайра жасап каласыз. Бузулбаш керек. Жакшынакайдын башкы прокурору, Баткен районунун аскер прокурор тергөөчүсү Юстиция Кенжебек Лейтенант Өмүрзаков. Канча иш бүттү 6 айда? 15. 15. Ушек канча? Ушек 257 миң. Өндү. Карап Мен чакчы не беттешип болсо. Наржыкта жок. Бар. Ишетти. Бул кимди?
Что-то не то, правда. Технология, да? Прокурор кабинетин бірі анау. Бақтеріш, қандай лично? Шарт бар екен. Көп іштеш керек. Только пол қарап қалып қоймыз. Жашаған үйді бір футболсын кабинет. Конференц залына өте чоң ғой. Кабинет болушы емес, өзінің Батасына, да? батасы өзінің демеге. Подрядчик өзінің демегесімен ол лестницаны кәсіп болушы сағатташып берді. Подрядчиктің ішіне кәсәр бар да, қолдары тесіп өтті. Bir жаққа шығарда, жанында жанба. Жанында ешкімге шығады, ешкімге келді. Автомобиль сәтінен салынды. Өзің орғады? Өзіңіз көлі. Здание менен үйгө өзүнчө да? Ешкімге не зависим. Өзің орғады столат. Сәтсіз да? Жоқ, бар. Бұл екі комнаттуу пәтер. Екі комнаттан екі квартира, 6 комнаттан бір комнаттан 6 квартира. Шарт бар екен, ғана кеншенің жақсы сұрайды. Айда? Кесен? Сілер мақтап қойшылар ұлды, бектен сұрайды. Шарт жақшы бұл? Шарт жақшы. Су шығып отауы? Су шығып бар. Ысық су бар бұл? Үй жылуы? Үй жылуы жақшы. Қанша болды кіргеніңізге? 2 неделеде болып қалды. 2 ашылышта едіңіз, да? Құтқылсын үй бар. Жақшылықтар болсын. Бұл құрылышты өзіңіздер ашылышқа көрдіңіздер. 8 қызматкері бар бізде. 8 қызматкері мына. Бұлар қадам жайда іштешілер, қадам жайда тұрышқан. Азыр бұл жаққа өлкө талабы менен чыңдоо максатында ишкана курдук. Бұлар қызмат кыла турган. Андан турар жайда 8 батирлүү куруп бүттүк. Сапаттуу буларга өз шарттар түзүлдү. Эми бул курулганын максаты себеби эмне? Кызматкерге иштөөгө шарт, жашаганга шарт өтөсө, мыйзамдуу чечимдер кабыл алынат, жумуш болгондой кызыгуу пайда болот да, ошол максатта мамлекет шарт түзүп берип атат. Биз прокуратура системасы боюнча талапты коюп атабыз. Мыйзамдуу көзөмөл кылынган мыйзамдардын сакталышына. Ошол максатта бүгүн мына ачылышка көйгөн. Бүгүн түштөн кийин Баткен району жана Баткен шаарынын эл менен жолуктуңуздар да. Бул жерде эл тарабынан негизинен негизде кандай маселелер көтөрүлдү? Эми эл тарабынан өзүңүздөр көрдүңүздөр, көбүнчө баягы соттон чечим чыккан, соттун чечимине нааразы, тергөөнүн сапатына нааразы, жер талаш, үй талаш, баягы чарбачылык жумуштар. Ошол нааразычылыктар боюнча бүт арыздарын алдык. 35 арыз түштү негизинен. Биз 2 жуманын ичинде текшерип бүтүп, бул боюнча арыз жазгандарга жооптор беребиз, чечим кабыл алабыз.